Биздин организмде 120дан ашык энергоборборлор жайгашкан. Энергоборборлорду сиз чакра деп дагы билсеңиз болот. Чакра бул айлана, тоголоо, тегерек деген сыяктуу энергия. Бирок биздин омурткабызда шурудай болуп эң негизги 7 чакра жайгашкан. Биринчи чакра бул Муладхара чакрасы. Муладхара чакра бул биздин жер менен болгон байланыш. Мула бул тамыр, тхара бул жер, маңыз, өзөк деп айтылат. Же болбосо ата-бабалар жолу. Бул биздин организмдеги баардык катуу нерселерди, сөөктү контролго алат. Андан кийинки чакра бул Свадхистана чакрасы. Свадхистана чакра бул биздин мамиле менен болгон байланыш, сексуалдык энергия. Бул биздин организмдеги баардык суюктуктарды контролго алат. Андан кийинки бул чакра Манипура чакрасы. Манипура чакраны күн сыяктуу энергияга окшоштурсаңыз болот. Бул электростанция сыяктуу. Бул жер жүзүндөгү баардык нерсени кыймылга алып келүүчү энергия. Бул биздин лидердик сапаттар. Эгерде сиздин ушул чакраңыз активдүү болсо, сиз материалдык байлыкка, акча каналын ача аласыздар. Андан кийинки чакра бул жүрөк чакрасы. Жүрөк бул иммунитет, сүйүү деп билсеңиз болот. Андан кийинки чакра бул тамак чакрасы, вишнудху чакра. Бул биздин таланттар, чыгармачылык, бул биздин сөз, дикция жана коммуникацияга жооп берет. Андан кийинки чакра бул Аджна чакрасы. Бул биздин интуиция. Интуиция бул сиздин жан дүйнөңүздү уга билүү, жүрөгүңүздү сезүү, адамдын физикалык көзү көрбөгөн нерсени көрө билүү. Андан кийинки чакра бул Сахасрара чакрасы. 7 чакра бул космос менен болгон байланыш. Бул бийиктиктер менен, жогорку энергия менен болгон байланыш. Сиздин ылдыйкы 6 чакраңыз качан активдүү иштесе, сиздин 7 чакраңыз түздөн түз ачылат.